Сергек жашоонун сырлары, ден соолукта болуунун сырлары тууралуу сүйлөшөлү деп студиябызга конок чакырдык. Ургенттик терапевт Эрмек Исмаилов. Куш келдиңиз, Эрмек бай. Кош келдик, саламатсыздарбы? Саламатсыз. Кутмандуу таңыңыз менен, Эрмек мырза. Сиз ушул 10 жылдан ашык хирургия тармагында эмгектендиңиз. Анан азыр биз сөз кылып жатканда эле ушул ыкчам тез жардам көрсөтүү тармагында дагы эмгектенип жүрөсүз. Анан айтсаңыз, ар бир ооруну алдын алса болот деп айтып жүрөбүз. Ушул тапта дагы сиздин автордук катайын иштеп чыккан эмгегиңиз бар. Кайсы ооруларды алдын алсак болот? Биринчи кадамдар эмнеден башталыш керек? Чакырганыңыздар үчүн биринчиден чоң рахмат. Менимче көптөгөн ооруларды алдын алса болот. Бул бир гана өзүбүзгө байланыштуу, жашоо образыбызга байланыштуу, тамактанганыбызга, биздин режимибизге байланыштуу. Мисалы үчүн биздин Кыргызстанда статистика алсак, жүрөк кан тамыр оорулары экинчи орунда дүйнө жүзү боюнча турат. Кийинкиси ашказан оорулары 5 мамлекеттин биринин ичине кирет ошолор. Бул баары биздин баягы жашоо образыбызына байланыштуу болгон нерселер. Аларды алдын алса болот да. Анан сөзүңүзгө каралды, ушул бөйрөк оорусу боюнча дагы биздин кыргызстандыктар көп бөйрөк алмаштыруу боюнча да көп жабыркашат экен да. Муну ошол сиз айтып өткөндөй эле мунун себептери эмне болот да? Бөйрөк жана боор алмаштыруу боюнча Кыргызстандагы алдыңкы орундарда алып келип жатат. Себеби баягы Индияга барып жаткан кыргыз туугандарыбызды дагы байкап билип келебиз. Бул биринчиден акыркы убакта бөйрөк алмаштыруунун себеби болуп аткан албетте биринчи иретте бул баягы дарыгерлерге кайрылуу кеч болуп жатат. Экинчисиден бул баягы мигранттарыбыздын чет жакка барып, баягы суук жерлерде иштеп, анан ошо бөйрөгүнө суук өткөрүп алган учурлар да көп кезигишет. Анан үчүнчүсү бул баягы мен айтып кеткендей эле тамак ашыбыздан келип чыккан баягы ташта бөйрөктө таш пайда болуп, аны дагы алдын алуу тастыкталбагандыктан баягы оор формасына өтүп кеткен учурларда ушундай баягы немелерге туш келип калып атабыз да, окуяларга. Сиз айткандай себептери көп деңизчи, бирок ошондон тамак аштан, мисалы үчүн спорт менен машыкпагандыктан, ар кандай жаман адаттар, мисалы үчүн жана чылым, тамеки, ичимдик деген сыяктуу көбүрөөк адам биздин ушул ооруп атканыбыздын себепчилерин кайсы мындай сиздердин көз караш менен көбүрөөк? Эмнени эске алышыбыз керек? Эмнелерди алдын алып, азыр баягы эч качан баягы эч болгончо кеч болсун дейт го? Ооба. Биринчи иретте бул биздин баягы медициналык маданиятыбыздын жоктугу болуп атат. Себеби мурда советтер учурунда биз баягы жыл сайын медициналык текшерүүлөрдөн өтүп жүрчүбүз. Бирок ал совет доору бүткөндөн кийин баягы медициналык текшерүү биз ар бир жарандын өзүнүн жоопкерчилигине болуп калды да. Анан бизде мындай түшүнүк пайда болуп калыптыр. Эгер эч жерим оорубаса, анда дарыгерге баруунун кажети жок депчи. Бирок тескерисинче көптөгөн оорулар ошол баягы белгисиз өтүп калышат. Мисалы үчүн ошо боордо эле баягы эхинокок жакка башка паразиттер болобу, көп жыл бою, 10 жыл, 15 жыл бою билинбей эле акырында ошо боор алмаштырууга туура келип калган учурлар болот. Бул биринчиси. Экинчиси бул баягы спорт менен алектенген маданиятыбыз жок болуп аткан учурда болуп жатат да. Себеби биз баягы айтып кеткендей эле спортту бул баягы ден соолугубузду салымына кошуу максатында көрбөйт экенбиз да. Бул кандайдыр бир баягы башка нерсе катары көрөт экенбиз. Үчүнчүсү тамак аш боюнча биздин ушул баягы ментал кандай десем, каада салтыбыз, адатыбыз баягы ар бир жерге барганда сөзсүз түрдө майлуу, ачуу тамактарды жеп, баягы биринчи иретте ошо ашказаныбызды, боорубузду, дагы башка баягы органдарыбызды мындай жалпак тил менен айтканда отургузуп коет экенбиз да. Кийинкиси бул баягы уйку. Уйку боюнча дагы изилдөөлөр бар. Мисалы үчүн ким аз уктаган болсо, ошол адамдын жүрөк кан тамыр оорулары алдыңкы орунга чыгып калат экен. Биздин баягы иштеген графигибиз боюнча, анан баягы жашоо образыбыз боюнча көпчүлүк учурларда менин байкашым боюнча уйкубуздун баягы нормалдуу түрү байкалбайт. Ошондуктан ушул бир нече факторлор кошулганда ушундай оорулардын келип чыгуусу болуп чыгат. Сөзүңүздүн башында айтып өтпөдүңүзбү, кайсы оорулар кыргызстандыктарда көбүрөөк кездешет депчи? Ошол ооруларды алдын алыш үчүн бүгүн кандай кадам болуш керек? Менин оюмча биринчи иретте бул сөзсүз түрдө медициналык текшерүүдөн өтүү деген бир мыйзам чыгарса жакшы болмок. Көпчүлүк учурларда биздин жарандарыбыз мамлекеттик деңгээлде көпчүлүк жарандарыбыз айтып калат, бул кымбат болуп калат же дагы башка нерсе болуп калат деп. Бирок ооруп калган учурда биз ошол үнөмдөгөн акчабыздын бар бир 2 эсе көп кылып ошол ооруга биз берип салып атабыз да. Ошондуктан бул нерсени биздин мамлекетибиз, саламаттык сактоо министрлиги тарабынан кандай ыңгайлуу формада баягы
түзүп чыккан болсо, менимче жок дегенде бир жылда бир жолу ошол оорулар текшерүүдөн өтүп турган болсо, биз көптөгөн оорулардын алдын алып, баягы дарылоо жагынан чоң ийгиликтерге жетишмекпиз. Бул жерде да кошумчалап кетсем болмок. Мен 2018-жылы Кореяга стажировкага барганмын да. Аны барып биз баягы операцияга алып аткан бейтаптарды карасак, баягы рак деп айткан учурлар болот. Биз элестетебиз да, бул жакта рак десе бизде баягы 4-5 сантиметр чоң мындай образование болуп элестетебиз да. Өтүшүп кеткен аябай. Өтүшүп кеткен. Ал жака барсак 2 миллиметр эле экен да. Эмне үчүн Корея баягы медицина тармагынан жетиштүү деп эсептелет. Себеби алар оорунун алдын алып, баягы баштапкы этабында дарылап туруп, ал бейтапты жакшы кылып кетет экен. А бизде болсо 4-5 даражада кайрылганда, биз дарыгер канчалык профессионал болбосун, жардам берсе дагы ал баары бир баягы терс көрүнүш болуп калат да. Залакасы көп. Залакасы көп болуп калат. Жакшы. Биздин маданиятыбыз деген менен 2-3 жылдын аралыгында бир аз өскөндөй болсо керек дейм да. Себеби ар ким өзүнүн ден соолугуна кам көрүп, кайсы азыктар кээ бирөө керектүү иммунитет деген жакка көңүл бургандыгы адис катары сиздерге да байкалабы же туура эмес ойлоп атабызбы? Оюңуз туура, себеби ошол ковид башталгандан бери көптөгөн жарандарыбыз кандайдыр бир кичинекей белги болсо дагы кайрылып калган учурлар көп байкалып атат. Бирок алардын арасында албетте кайрылбагандар деле бар, бирок менимче бир калып айтпасам 60-70% баягы алдын алайын деп барып калган учурлар бар. Жакшы көрүнүш. Бул да өсүш. Ооба. Негизи эле ковид көп адамдар үчүн мындай сабак болду деп айтсак болот. Мына акыркы убактарда ковидтин баягы ковид кайра башталышы мүмкүн жай мезгилинде деп билдирүүлөрдү таратып жатышат да. Азыр адамдар ошол ковид туурасында кандай даярданыш керек, кандай кам көрүш керек, балким вакцина алыш керекпи? Кандай гана оору болбосун, дайыма кандай десем, өзүнүн иммунитетин чыңдап жүрсө жакшы болот. Мисалы үчүн ковид мезгилинде байкадык, баягы кимдин иммунитети начар болгон болсо, төмөн болгон болсо, ошол жарандар биринчи иретте ооруп, оор формаларына өтүп кеткен учурлар болду. Же болбосо мөнөкөт оорулары бар. Кандай даярданыш керек дегенде, бул сөзсүз түрдө баягы физикалык активдүүлүктү кошуп, сөзсүз түрдө бул чуркаш керек же бассейнге барыш керек деген эмес, жөө басса деле анын пайдасы абдан чоң. Биз көпчүлүк учурларда буга маани бербей калат экенбиз да. Экинчиси, сиз айткандай, бул вакцина. Эгер сиздин вакцинаңыз биринчи алган вакцинадан 6 ай өтүп кеткен болсо, уже жанагы бустерный деп кошумча дозасын ала турган убакыт деле келип калды. Анан үчүнчүсү бул баягы көптөгөн баягы эл чогулган жерге барбоо керек деп мен дарыгер катары айтып кетем, бирок чындыгында келип жатканда баягы көрүнүш башкача болуп атат. Сиз 3-чү вакцинаны алыш керек деп жатпайсызбы? Ошону кимдер алат? Мурун албагандарбы же ошол 6 ай сайын алып жаткандар алыш керекпи? Бул жерде биринчи 2 дозасын алгандар, 3-чүсүн алыш керек. Андан соң баягы кооптуу факторго кирген жарандар, бул баягы өнөкөт оорулары бар, кант диабети бар, жүрөк кан тамыр оорулары бар, ашказан же болбосо иммунитети түшкөн жарандарыбыз, бул көпчүлүк учурларда 50дөн жогору болгон биздин жарандарыбыз. Ошолор биринчи иретте алса жакшы болмок. Адам баласынын жаш өзгөчөлүгүнө жараша оорун өйдө бол деген. Профилактикалык жанагы алдын алуу жөнүндө сөз кылып атабыз. Анда сиздердин мынакей ургенттик терапевт дегенге да бир кайтылып коет, себеп деген телеграммадар биздин өзүбүздүн карапайым тилде сиз айткандай ыкчам аракет дегенди билебиз, бирок могул медициналык термин тууралуу да элге маалымат катары. Ургенттик терапевт бул баягы англис тилинен келип чыккан сөз экен, баягы шашылыш же болбосо сиз айткандай ыкчам деп. Бул баягы мен ошол реанимация бөлүмүндө иштегенде кечки убакта же болбосо күндүзү болуп калабы, адамга мисалы үчүн кокустуктан өзүн жаман сезип же болбосо жүрөгү кармап бир нерсе болуп калган учурда дароо бизге алып келет. Ошол учурда биз жардам көрсөткөн дарыгер катары кызмат кылабыз. Жакшы. Сиздердин көз караш боюнча могул оорулар жашарды дегенчи, мен өткөндө сиздер сыяктуу адис келип айтканда, оорулар жашарган жок, болгону медициналык баягы техниканын өнүгүү өсүүсү менен алдын алып баягы анализди аныктоо процедуралары жакшы жүргөндүктөн деп айтты да. Сиздин көз караш. Бул деле кесиптешиме кошулам, бирок бир жагы жашарды деген нерсе дагы туура деп ойлойм, себеби көптөгөн азыркы учурда биздин баягы жанагы эле жашоо образыбыз, тамактарыбыздын баягы химикаттар кошулган учурлар көп байкалып атат да, ошондуктан кээ бирки жүрөк оорулары мисалы үчүн 20-30 жашта болуп калган учурларда кездешет. Бул дегени баягы бир тарабы бул
медициналык текшерүүнүн жакшы жагы, баягы заманбап жабдыктар келген тарабы. Экинчиси бул баягы биздин өзүбүзгө ден соолугубузга маани бербегендиктен келип чыккан натыйжа болуп жатат. Өзүңүздүн социалдык баракчаңызда көптөгөн баягы онлайн форматында бейтаптарга жардам берип, кеңеш берип келет экенсиз. Анан ошол жерде бүгүнкү күндө адамдын ден соолугу канча турат дегенде, маселен, бир гана ушул жоң сасыктоо менен ооруп калганда, оору менен ооруп калганда, болжол менен бир адам 30-40 миңдин тегерегиндеги акчасын коротот экен. Ошону кантип алдын алышыбыз керек? Ошондой жөнөкөй ооруларды көп учурда ушул жөө басууну, чуркоону пропагандалап келесиз. Бул маселе боюнча да мен бир отуруп эсептеп чыккан болчумун. Бул каражат эгер бейтаптын медициналык сабаттуулугу жок болсо, эгер сабаттуулугу бар болуп, баягы өзүнүн ден соолугуну баягы карап, байкап жүргөн болсо, ал акчанын менимче бир 10% эле коротулат да. Көпчүлүк учурда биз билбей коңшубуз айтканды же болбосо дагы башка бирөө айткандын кеңеши боюнча алган каражат дары-дармек ошо 40 миң сомго барабар болуп калат экен да. Анын алдын алуу үчүн, ал акчага коротпоо үчүн ошол эле мисалы үчүн 40 миңдин 10 миң, 20 миңини баягы бассейнге же болбосо башка бир спортко кошкон болсо, ал жараныбыз оорубай, тескерисинче дайыма өзүнө бекем болуп жүрөт. Жакшы. Эрмек бай, баягы эмне кимдин айтканын кылдыр, кылганын кылба деп айткан сыяктуу эле медицинада деле мисалы зыяндуулугун карапайым кишиге, катардагы кишиге караганда көбүрөөк билген медик кызматкерлер, мисалы чылым чеккендерин көрөбүз, башка бир адаттарды көрөбүз да. Сиздердин ушул немеде эмне деп коебуз? Адам баласынын ден соолугуна зыяндуу экендигин билип туруп кылган жарандарга азыр ушул бир 2 мүнөттүк убакыт калды. Не дейбиз? Жаштарга айрыкча чакырык катары бир. Эгер биз улгайганда деп айтып кетсем болот, жашыбыз 50ден ашканда жакшы жашап, анан баягы өнөкөт ооруларыбыз болбосун деп, баягы сапаттуу жашаганга аракет кылабыз десек, анда азыртадан баштап биз баягы ден соолугубузга кам көрүп, физикалык активдүүлүктү, туура тамактанууну, уйкубузду, ушул режимдер баарын оңдой турган болсо, ошол мен айткандай 50 жаштан ашканда сиздин топтогон каражаттарыңызды ден соолугуңузга эмес, сиз баягы белким саякатка коротушуңуз мүмкүн да. Бул менимче эң жакшы нерсе болот. Ошондуктан ден соолугуңузга бекем болуңуздар, жакшы караңыздар. Эң жакшы инвестиция болот деп. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, маегибизди жыйынтыктап жатып айтып кетмекчибиз. Чыңгыз айтат эмеспи, баардык нерсени биринчи өзүңдөн баштап, анан башкаларга үйрөт деп. Чынында эле Эрмек мырза ушул ден соолукту пропагандалоодо өзү дагы шаарыбызда өткөн марафондордо жөө жүрүштөрдү такыр калтырбай, баягы бейтаптарга өзү үлгү болуп келет. Ошон үчүн биз дагы айтаар элек, эң биринчи сүйгөнүңүз бул ден соолук болушу керек. Мен билген сулуулуктун чеги бул ден соолук деп атпайбы? Студиябызга ургенттик терапевт Эрмек Исмаилов келип жакшы маек коруп берди. Эрмек бай, ден соолукта болуңуз. Рахмат сиздерге. Бар болуңуз. Рахмат.